Таза ысык көл коомдук фондунун мүчөлөрү пансионаттар жайгашкан көлдүн түбүндө аябай көп таштанды бар экенин көрсөткөн видео тартып аны интернетке жайгаштырышкан. Тасманда ысык көлдүн жээгиндеги Акун жана Солнечный берег пансионаттарына жакын жерде көлгө суу саркындыларын коюучу түтүк бар экендиги көрсөтүлгөн. Коомдук фонддун башчысы Анвар Шамсуддиновдун Азаттыкка кабарлашынча, суу саркындылары боюнча түтүк бар экени көрүнгөн, бирок анын кайсы жайга таандык экендиги белгисиз. Наше добровольное движение там Биздин ыктыярчы топ жарыялаган тасмасындагы түтүк биз түүнө түшкөн булуңдун аймагында бар экен. Бирок анын кайсы максат менен колдонулганы боюнча биз эч нерсе айта албайбыз. Аны аныктоочу тиешелүү анализдер, жабдыктар жок. Бул биздин компетенциябыздагы иш эмес, бирок түтүк бар экени чындык. Балким ал Советтер Союзунан бери калышы мүмкүн. это со времен еще советских. Бул тасма интернетке жарыяланар замат жарандардын нааразылыгын жаратты. Көпчүлүк колдонуучулар саркынды сууну Акун жана Солнечный берег пансионаттарынан ысык көлгө жер алды менен куюлуп жатат деген божомолду айтышты. Акун пансионаты жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековго таандык. Ошондуктан парламент төрагасын сынга алып, кызматтан кетүүсүн талап кылгандар да чыкты. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекция болсо ысык көлдөгү Акун жана Солнечный берег пансионаттары көлдүн суусун булгап жатат деген маалыматты четке каккан билдирүүнү таратты. Анда эки пансионаттын жанында түктөр бар экени, бирок ал канализация эмес, суу аттракционунда пайдаланган суу түтүк экендиги айтылат. Ошондой эле Акун пансионаттын жетекчилиги алар жөнүндө тартылган маалыматты курлай жаманаттык кылуу деп атап, баардык экологиялык нормаларды аткарып жаткандыгын айтууда. Пансионаттын директору Бигайым Чыныбай кызынын айтымында, такталбаган маалымат тараткандардын үстүнөн учурда сотко кайрылууга камынып жатышат. Я могу со своей стороны с уверенностью сказать, что Мен өз тарабымдан табылды делген түтүк бизге эч кандай тиешеси жок деп толук ишеним менен айта алам. Биздин өз тазалоо системабыз бар. 2013-жылы бул жабдыктардын баарын алмаштырып өзгөртүлгөн. Ал эми биздин пансионатка жакын жээкте жыл сайын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучуларды жалдап тазалап турабыз. Бул биздин пансионатка карата уюштурулган кара пиар деп эсептейбиз. наверное, считать, что это черный пиар. Ошентип мамлекеттик органдар менен пансионат ээлери айтылган маалыматтар четке кагып актанып жаткан чакта көлдүн түбүндөгү таштандылар факт бойдон калууда. Ал эми айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигинин башчысы Абдыкалык Курманов бул жаатта ишти күчөтүү аракеттери көрүлүп жаткандыгын билдирди. Биринчиден баягы көзөмөл функциясы экологиялык жана техникалык инспекцияда. Биз ушулар менен чыгып, чогуу мониторинг жасайбыз. Биз жасадык, до туристического сезона жасаганбыз, все в норме было. Ошол эле убакта ушул ысык көлдүн прибрежный зонасын тазалаш үчүн жыл сайын каражаттарды бөлөбүз. Жыл сайын ошо дайверлерге тазартабыз. Ошол учурда айрымдар бул маселени чечүү үчүн комплекстик чараларды көрүү керектигин айтышат. Маселен, Ысык көл облусунун мурдагы губернатору Эмилбек Каптакаев аймактагы таштандыларды кайра иштетүү маселеси чечилмейин мындай кырдаал улана берерин белгилейт. Таштандыларды чогултуу, таштандыларды жыйноо, кайра иштетип жок кылуучу шарттын жоктугу да. Анан экинчиден элибиз эч кандай тартипке, тазалыкка көнгөн эмес. Көл жээкке барса да, каякка барса бүт жана пластик бөтөлкө баштыктын баарын эле таштайт да. Шамак барып учурган боюнча эле көлгө кирет, башка эч жака кетпейт. Мунун баары эле биздин азыркы ошол таштандыларга карата өзүбүздүн жалпы маданияттын жоктугу эле. Адистер менен мамлекеттик органдар тазалык маселесин чечүү боюнча иштер аткарылып жаткандыгын билдиргени менен, ысык көлдөгү тазалык маселесин чечилбегени туристтик сезонго терс таасирин тийгизгендиги да айтылууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.